Abu Hurayradan rivayet var. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasir fi tariq Mekke femarra ala cebel yuqal lehu cumdan. Fekal siru hadal cumdan sabakal mufarridun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu Mekke'nin jolunda baratsa, bir toğunun janından ötken eken de, al toğunun atı cumdan eken. Anan Peygamber aytdı, mına uşul cumdanın janından ötkülö dedi dağı bir söz koştu. Sabakal al mufarridun. Mufarritler ötüp ketti dedi. Oğuzup ketti dedi. Kalu amal mufarridun ya Resulullah. Peygamberden soraştı. Al mufarridun degen kim özü, mufarrit degen kim alar? Peygamber aytdı, azzakirin Allaha kasira. Allah'ını köp estegenler. Ravahu Muslim. İmam Muslim'de gelген rivayet. Demek Allah'ını zikir kılganlar bardığынан abgondoy degen. Bardığынан oğuzup ketedi degen. Darajaları büyük. Bardığından ötüp ketedi degen. Az-zakirin Allaha kasira. Allah'ını köp zikir kılganlar. İmam Tirmizi'de gelet. Ve mal mufarridun. Mufarritler kim degende? Allah aytdı. Peygamber aytdı. Al mustahtirun bi zikrillah. Yani Allah'ın zikrinde daima ulantıp durgan degen sen. Mudavimun. Allah'ın zikrini bugün kılıp koyup ertege taşlap koyup. Yok daima ulantıp durunuz. Allah'ın zikrini ne kılıp durunuz? Ulantıp durunuz. Taşlamağınız. Oşon üçünçe bunun en oңой okatı ertemenen geçinde 100'den. Baştaş gerek. Ne olmuş gerek ene? Trenirovka alış gerek. Maşık kılış gerek. Ne dep? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. 100 yolu. Tak, andan keyin kısa salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Bu en kıskası. 100 yolu. Kaç yolu? 100 yolu. Anan astagfirullah ve atubu ileyh. Astagfirullah ve atubu ileyh. İstiğfar 100 yolu. Erteminin geçinde. Bir 20-25 minut vaktiniz ketedi. Görmez. Kança ketetken? Siz uşun uçu ayanbay bölüp koyuveriniz mi? Үйдөн чыгып жумушка барчакты деп отуруп коесуз. Эгерде намаздан кийин отуруп толтура албасаңыз, же болсо башка тияк болсо, жумушка барганча толтуруп коесуз. 20 мүнөт деген не кеп? Бирок бунун пайдалары, сооптору, сырлары, нурлары, касиеттери буну көрө берем. Ким Кудай кааласа бүгүндөн баштап таштабай окуйт иншалла. Буйурса иншалла. Баарыбыз лазымбы? Ушуну апабызга жазып берип коелу, атабызга жазып берип коелу. Үйдөгөлөргө айтып коелу. Алар да калсын да. Үйдө ушу менен алек болсо, аялы менен күйөөсүчү. Урушканга убакыт болбойт. Точно айтам. Эчтеке кылбайт, анан эмне? Шайтан өзүнүн зикирин баштайт. Мына сага. Сен мындай, сен тигиндей, ал мындай, анан мына ошо менен анан ура тополом. Мына. Ошон үчүн иншалла биз үйдө зикир кылайлы, периште менен толот. Кайсы үйдө зикир кылынса, ошол үй эмне менен толот экен? Периште менен толот. Аллахтын башкача жардамы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Кабыр азабынан, не дедим? Зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Зикирде азыркы бардыгы зикир келет. Салават дагы зикирге кирет. Истигфар, астагфируллах, атубу илейх бул дагы зикирге кирет. Себеп дегенде, беркилер го түшүнүктүү эле. Субханалла, Аллахтын атын атап атасыз. Алхамдулилля, Аллахтын атын атап атасыз. Ла илаха иллаллах, Аллахтын атын атап атасыз. Аллаху акбар деп. Ла хаула ва ла куввата илля билля деп атасыз. Салаваткач Аллахумма солли, Аллах тааланын атын атап атасыз. Истигфардач астагфируллах, Аллахтын атын атап атасыз. Ким кайча Аллахтын атын атасаңызчы, бул зикирге кирет да. Эми ушунун бардыгы тилге байланыштуу. Неге байланыштуу экен? Тил менен зикир. Зикир эки түргө бөлүнөт. Бир ушу зикир болот, бирок bundan да күчтүү зикир бар, айтайынбы? Канча көрөсүңөр? Тамаша. Bundan да күчтүү зикир, абзел зикир, күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп таштап койгон да. Эми ушактайын деп атты эле, Аллахны эстеди, Аллах угуп атат. Кайча деп. Күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп туруп, ошодон кайтып берген алымдар жазышкан. Бул эң абзел зикир ушу деген.
Себеп дегенде күнөчү. Сизге мага күн сайын эме шайтан сунуштайт. Күн сайын шайтандын иши ошол. Арам ояп келет, жаман күмөн алып келет, жылаңачтарды алып келет, уурлукту сунуштайт, арам оокатты сунуштайт. Бул шайтандын иши ушул. Бул өлгөнгө чейин ушундай болот. Сиз ойлобоң. Ал уктап калды, же жоголуп кетти деп андай болбойт ал. Ошон үчүн күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп туруп таштап койсо, эң абзел зикир деген да мына. А бирок ошого жардам мына берет. Ошого жардам кайсы берет экен? Мына ол. Ким эрте менен кечинде зикирди таштабай кылып жүрсө, ошого иншалла күч-кубат, заряд түшү берет. Жөндөн жөн эле аркага кайтыш оңой эмес таксыр. Күнөө кылып аткан учурда аркага ташташ оңой эмес.